Дархан айылынын быйылкы 20 жылдык берүүчү жаштары мектепке эмес тескерисинче классташы Амантур Мамыровдун үйүнө чогулушту. Себеби 3 бөлмөлүү бул үйдү алар 2 айдын ичинде бүтүрүп, жардамга муктаж болуп турган тең тушуна белек кылышты. Той болсун, эч жаманчылык болбосун. Өркүнүң өссүн. Ыраазымын, баарыңарга ыраазымын. 20 жылдыкта ысырапкорчулукка көп алдырбай акчабызды ушул Амантур досубузга ушул үйдү тургузуп берүүнү чечтик. Амантур Мамыров 3 жыл мурун айылдан 10 сотук жер тилкесин тамы менен сатып алган. Тамдын пайдалуу өзү турганы менен бирок анда жашоо кечирүүгө мүмкүн болгон эмес. Ал үчүн жалгыз уулун эжесине таштап, тынымы жок сырттан иштеп, үй сала албай убара тартып жүргөн. Эми минтип тамдын ичи сырты шыбалып, анын алдына бөлмө уланып, баардык шарттары менен чоң үй турду. Айта албайм, аябай жакшы болуп атат. Мен азыр эмне деп айтышты эмете албай атам, бирок сүйүнүп атам, сүйүнүш жакшы, баары жакшы. Мындай нерсе биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу болуп атат. Мен ошо менен уланып жакшы болуп кетет деп ойлойм. Муну менен дагы алдыга иш алып чыгара жылат да. Сүйүнүштөн эмне айтарыбызды да билбей атабыз ушундай. Буга чейин Амантур кайда турчу эле? Ким менен турчу эле? Амантур менин жанымда Россияда иштеп аткан. Мени менен чогуу келди 19-чу. Үйү жок эле да. Үйүбүздү ата-энебиз өлгөндөн кийин папамдын карындашы оформить этип алып, ошо үйүбүз талаш болуп биз ала албай калдык. Үйдүн тегерек чети да угурчоого алынып, эшик алдына чоң дарбаза тургузуп беришкен жаштарга айыл эли дагы ыраазы. Мындай кайрымдуулук иш аталган айылда алгачкылардан болуп жатканын айткан элеттиктер кийинкилерге үлгү болоруна ишеним артууда. Эми ушунун ардагы ушундай нерселер балким уланып кетеби деген ойдомун. Себеби Жети-Өгүз району боюнча былтыр дагы көргөнбүз, Жети-Өгүз айылынан ушундай 20 жылдык балдарда үй салып берип кетти деген укканмын да. Анан эми ушулардын жолун жолдоп, булардын изин издеп, ушул балдарда бир жакшынакай самалы жасап кайрымдуулук кетип атышат. Айта кетсек, Жети-Өгүз районунун Дархан айылында 7200 эл жашайт. Анын ичинен азыркы тапта 140 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алышат. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында быйылкы жылы аталган айылда социалдык келишим негизинде 100 000 сом 10 үй бүлөгө таратылып берилген. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Жети-Өгүз району.